Салам достор, биздин каналга кош келиңиздер. Каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписация баскычын басып коюуну унутпаңыз. Баса жанындагы коңгуроону баса кетиңиз. Ошондо биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Курма Алланын ыйык китеби болгон Куранда 29 жолу эскерилип, анын 15-inde жараткандан адамзатка белек катары берилген жемиш экендиги айтылат. Ал эми чыгыш элдеринде курманын адам организмине болгон пайдасы жөнүндө миңдеген уламыштар бар. Илим билим өнүккөн бул күндө курманын химиялык курамы изилденип, курамында ден соолукка миңден бир болгон дартка даба заттар бар экендиги аныкталган. Жараткан жиберген жемиш курма, бакта өскөн момпосуй. Курма климаты ысык келген тропиктик алкакта жайгашкан Сауд Арабиясы, Египет, Тунис, Марокко сымал аптаптуу өлкөлөрдө өсөт. Бул жемиш биздин өлкөгө кургатылган түрүндө келет. Ал эми ошол эле мусулман өлкөлөрүнүн өзүндө да кургатылган түрүндө момпосуйдун ордун алмаштыруучу жемиш катары колдонушат. Жараткан жиберген жемиш курма. Курма пальмаларынын мекени делген Сауд Арабиясы курманы экспорт кылуу боюнча араб өлкөлөрүнүн арасында алдыңкы орунда турат. Эң кызыгы, азыркы учурда курма пальмаларынын АКШнын Калифорния штатынан, Мексика, Австралия өлкөлөрүнөн да кездештирсек болот. Курма пальмалары отургузгандан кийин 5-6 жыл аралыгында толук түшүм бере баштайт. Ар бир бактан 50 килограммга чейин жемиш жыйноого болот. Айрым жакшыртылган сорттору 80 килограммга чейин түшүм берет. Жараткан жиберген жемиш курма. Курманын ден соолукка пайдасы. Курманын курамында адам организмине керектүү делген 10дон ашык элемент бар. Адам бир гана курма жана суу менен азыктанып, бир нече ай жашай алат. Ал эми курмадагы А, Б, С витаминдери жана ниацин терини, боорду керектүү витаминдер менен камсыздайт жана чачтын өсүүсүн, көздүн көрүүсүн жакшыртат. Бул ыйык жемиштин курамындагы магний жана калий жүрөк ооруларын алдын алып, кандын курамындагы канттын деңгээлин бир калыпта кармап, тамак сиңирүүнү жакшыртат. Нерв ооруларында курма менен бирге артынан сүт ичсеңиз дартыңызга даба табарыңыз шексиз. Жараткан жиберген жемиш курма. Курма ыйык жемиш. Курма сүйүктүү пайгамбарыбыздын ага Алланын ырайымы жана саламы болсун да эң жакшы көргөн жемиши болгон. Биздин күнгө жеткен пайгамбарыбыздын ага Алланын ырайымы жана саламы болсун ыйык хадистеринин биринде курманын пайдасы жөнүндө айтылат. Курма бул жаңы эле дүйнөгө келген ымыркайдын эне сүтүнөн кийинки эле оозанган экинчи жемиш. Дегеним, ымыркай жаңы дүйнөгө келгенде белгилүү аалымдарга, имамдарга курманы чайнатып, ушундай аалым болсун, эл керегине жараган инсан болсун деген изги тилек менен наристени оозандырышат. Орозо тутканда курма менен оозатсаңыз, оозуңузду ачуу менен бирге сүннөттү да аткарган болосуз.